Музыка укса болобу деген суроого Чубак ажы мындайча жооп берип атат. Эме деген сөз бар да. Ма ла юдраку куллуху ла ютраку куллуху деген. Biz кейде бардык нерсени аткара албай калабыз, бирок аткарганга аракет кылабыз. Ошон үчүн музыка болбойт деп айтабыз, иншалла барып бардык ордуна келет. Москва бир күндө курулган эмес деген сөз бул абдан жакшы сөз. Анан биз адамдарга карап же арабтарга карап же башка бирөөгө карап жашабайбыз, биз Куранга, сүннөткө карап жашайбыз да. Ошон үчүн башка бирлер арабтар биринеке кылса ушундай экен деп туура болот адамдарчы. Арабтар бизге же болсо түрктөр же башка бирөө бизге үлгү эмес, бизге пайгамбарыбыз өз үлгү, бизге шарият өз үлгү. Ошон үчүн кээ бир анашиттерде бар, анашиттерде эмне кылабыз? Бардык ордуна келет иншалла. Азыркы адамдарды музыкасы же албайм деген сөзүн көп угабыз. Ошол адамдарга бир аз түшүндүрүп кетесизби музыка жөнүндө? Мына мен музыкасы жок жашап мынакей 40 канчага чыгып калдым мен. 42ге чыктым мынакей. Жашоо болот. Чубак ажынын айтуусуна караганда эч кандай музыкалык аспаптарды ойнобош керек экен. Музыка укпай деле жашаса болот экен. Эми толуктоо иретинде Чубак ажыга кошуп, азыр Кыргызстанда дагы белгилүү болуп келаткан Закир Найк деген алымдын ушул музыка жөнүндө айткан сөзүн угуп көрөлүчү. Мына, почему музыка и танцы запрещены в исламе? Эмне себептен музыка менен би ислам дининде тыюу салынган? Ошого жооп берип атат. Что они не могут слушать музыку, петь и танцевать. Вы не можете просто сказать, что запрещено слушать музыку для любого танца, ведь у нас есть музыка. И в общем, это тоже музыка, когда ты восхваляешь Бога и показываешь свои эмоции. Почему в исламе музыка и танцы запрещены? Сестра задала вопрос, почему в исламе музыка и танцы запрещены? Сначала я поговорю о музыке, а потом о танцах. Насколько известно о музыке, это то, что сказал наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, что музыкальные инструменты, как правило, запрещены, и разрешен только дав, это односторонний открытый барабан, и все, что... Бардык музыкалык аспаптар ислам дининде тыюу салынган экен. Бир гана кей музыкалык аспап бул дап экен. Ошо дапты дапылдатсаң болот экен, башка музыкалык аспаптын баары тең ислам дининде тыюу салынган экен. Эми Закир Найктын дагы бир видеосуна көңүл буруп көрөлүк. Ажанда бул жөн эле айтып бербестен тагыраак кай жерде жазылгандан бери айтып берип атат. И это вывод согласно многим ученым-комментаторам. Если же говорить о запрете, о котором говорил сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, то в подтверждении этому есть множество разных хадисов. Если мы обратимся к хадисам пророка, алейхиссалату вассалям, то у нас не будет никаких сомнений касательно запрета на музыку. Наш любимый пророк, алейхиссалату вассалям, как приводится в хадисе под номером 5590, упомянутом в сборнике Сахих аль-Бухари, в 7 томе, в книге напитков, сказал: «Среди моих последователей появятся такие, которые будут считать дозволенным прелюбодеяние, ношение шелка, употребление спиртных напитков и использование музыкальных инструментов». То есть среди людей моей общины появятся люди, которые станут дозволять запретное – прелюбодеяние, ношение шелка, употребление спиртных напитков и использование музыкальных инструментов. В этом хадисе говорится, что они сделают некоторые вещи дозволенными. А ведь мы знаем, что спиртные напитки – это харам. Мы прекрасно знаем, что прелюбодеяние является запретным. И поскольку использование музыкальных инструментов перечисляется с ними вместе, то это прямо указывает, что пророк, алейхиссалату вассалям, ввел на них запрет. Хотя некоторые станут относить их к дозволенному. И нам всем известно, что сегодня есть такие ученые, которые допускают игру на музыкальных инструментах и считают ее дозволенной. В этом хадисе ясно говорится, что музыка – это харам. При этом есть хадис. Закир Найктын айтымына караганда дагы музыка бул ислам дининде арам болуп эсептелет экен. Музыка же музыкалык аспаптарда ойноо бул ойноштук кылуу,
спирт ичимдиктерин ичүү, жибектен кийим кийүү, анан музыкалык аспаптарда ойноо бул бирдей күнөө же болбосо арам болуп эсептелет экен. Аны жөн эле айтып бербестен Мухаммед кайсыл хадисте ушул нерселер арам экендигин дагы айтып берди. Ал Сахих аль-Бухари китеби 55-90 деген хадис экен. Биз азыр ошол хадиске кирип көрөлүчү. Өзүңөр деле Google'га кирип туруп, энциклопедия хадисов деп жазсаңар чыгат. Анан ал жерден Сахих аль-Бухари китеби мына 55-90 деген хадис. Ал жерде мындай дейт: обязательно появятся люди из числа членов моей общины, которые станут считать дозволенным прелюбодеяние, ношение шелка, употребление вина и использование музыкальных инструментов. Мухаммед айтыптыр өзү. Кийин, жылдар өткөндөн кийин сөзсүз ойноштук кылганды, жибектен кийим кийгенди, спирт ичимдиктерин ичкенди жана музыкалык аспаптарда ойноону туура деп ошого уруксаат бергендер чыгат дейт. Андай чыкканда аларда эмне болот экен? Бул жерде Закир Найк жарым-жартылай эле айтып койду. Ал эми хадистин өзүндө ушундай музыкалык инструменттерде ойногондорду Аллах кандай жазалаары жөнүндө дагы мындай деп айтат. Андан ары: и некоторые из них поселятся у края высокой горы, а вечером к ним пригонят их скот, и придет к ним бедняк, чтобы они помогли ему в его нужде. Они скажут: возвращайся к нам завтра, но ночью Аллах уничтожит часть из них, обрушив на них эту гору, других же обратит в обезьян и свиней, и они останутся в таком виде до самого дня воскресения. Жогоруда аты аталган, тыюу салынган нерселерди кылгандарды, анын ичинде музыкалык аспаптарды ойногондорду Аллах тоону уратып, ошонун урандысында калтырып, бастырып өлтүрөт экен. Ал эми калгандарын болсо маймылга, чочкого айландырат экен. Анан алар ошол маймыл, чочкобойдон акыр кыяматка чейин кала беришет дейт. Өзүңөр дагы ачып карап көрсөңөр болот муну. Эми ислам дининин бул окутуусуна ылайык иш кыла турган болсо, анда бир дагы эл, анын ичинде кыргыз эли, казактар эч качан өзүнүн ата бабасы калтырып кеткен комузду, домбураны, кылгыяк, чор, ооз комуз дегендерди эч качан чертпеш керек. Буга чейин бизге калтырып кеткен мурас кылып Кара Молдонун, Токтогулдун, Ыбырай Тумановдун, Шекербек Шеркуловдун күйлөрүн эч качан чертпеш керек. Эгер чертсеңер, анда Аллах маймылга айландырат экен. Бул хадисине ылайык. Аккордеондо Ырысбай Абдыкадыровдун, Асанкалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков эмне деген керемет мурастарды бизге кыргыз элине белек кылды. Ошонун баарын укпашыңар керек. Аккордеондо ойношуңар керек. Эгер ойносоңор, анда Аллах чочкого айландырат. Курмангазы Азыкбаев үйлөмө аспаптарда эмне деген керемет
обондорду, чыгармаларды бизге тартуулап келатат. Анын баарын укпашың керек. Эгер уксаң, анда маймыл чочкого айландырат Аллах. Гитара, пианино, скрипка, оркестр деген такыр болбош керек. Башкача айтканда, такыр маданият болбош керек. Эгер булардын окутуусу боюнча иш кылып, ошол боюнча жашай турган болсо эл, анда кылымдардан бери сакталып келаткан улуттун руханий жана маданий баалуулуктарынын баарысын булар жоготуп, түп тамыры менен дапты гана дапылдатып, Куранын гана ырдаган маңкуртка айландырат. Өзүңөр ушул булардын тыюу салганына, окутуусуна бир көңүл буруп, ой жүгүртүп көргүлөчү. Булар элди кайсыл аңгекке сүйрөп баратат.